жаш баланын акылын каранчы илимде. Алымдар экиге бөлөт. Собий мумайыз, собий гойр мумайыз дейт. Көпчүлүк адамдар муну 6-7 жаш деген. 6-7 жашка чейин баланын акылы толук өөрчү элек болот дейт. Бала кыял болот, 7-8 жаштан жогору 100% акылдын мисалы 70-80% калыптанат дейт. Муну собий мумайыз деген ак караны уят нерсени пайда зыянды эргеп талдап, айгинелеп калган бала дейт деген сөз. Демек 12-13 жашта балага жашын 15 жаш десек, буга жана белги келелек болсо 11-12-13 жашта бул собий мумайыз ак караны ажыратып калган болот. Ал ушу ак караны ажыратып акылы 80-70% толуп калганда шарият кээ бир жүктөрдү жүктөйт ага. Бирөөгө зулумдук, зыянды кылса жооп берип калыш коркунучу бар. Жооп берип калыш коркунучу бар. Анткени бул ак караны эметип атпайбы? Түшүнүп калып атпайбы? Бирок балагатка жеткен адамдай азапталып оор күнөө болот дебейбиз, бирок бирөөнүн бир дүкөнүн бүлдүрүп зыян келтирсе төлөп бериш керек. Бирөөнүн көңүлү оорусу ошондон акысынан адал сураш керек. Эртең кыяматта бир жеме болуп калбаш үчүн. Түшүндүңүзбү турган? Жок, балагатка жете эле кечиримдүү дебейбиз. Ошол эркелик менен эрке болуп чоңоюп мамлекетке зыян келтирсе эмне дейсиз?